деген өпкө экен. Мээрим Замирбек кызы Нарын медициналык колледжинин акушердик иш бөлүмүнүн 2-курсунун студенти. Ал курбулары менен ачык асман алдындагы студенттин аллеясы деп аталган жайга адамдын органдар аталышындагы китепчесин койду. Кийизден жасалган бул эмгек окууда өтүлгөн ар бир бөлүмдө канчалык деңгээлде түшүнгөнүбүздөн кабар берет дейт ал. Биз ошол бул акушердик иш бөлүмүндө окуп жатып, өзүбүздүн билимибизди дагы тереңдетиш үчүн ушундай конкурстарга катышып, кол өнөрчүлүк менен ушундай нерселерди адамдын органдарын деп жасап турабыз. Бул жактан биз адамдын органдарын жасаганбыз, бул кийизден өзүбүздүн кол өнөрчүлүгүбүз менен. Нарын медициналык колледжинде студенттердин колунан жаралган мына ушундай эмгектер эми студенттин аллеясына коюлат. Эми айрым сабактарды дагы ушул ачык асман алдында өтүү мүмкүнчүлүгү жаралды. Саламаттык сактоо министрлиги жактан багы көбүрөөк басым жасап аткан бул медайымдык иш бөлүмү болуп атат. Ушул медайымдык иш бөлүмүнө дагы биздики бүгүнкү күндө ушу көбүрөөк тапшырышат, багы студенттер көбүрөөк келет деп айтсам болот да. Анткени багы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу ачылып атпайбы? Ошол жака багы сменный медсестра болуп киргенге дагы багыттар жазалганда багыттаганбыз. Аталган билим борборунда студенттин аллеясынын ачылышынан сырткары өтүп кеткен мейырман медайымдардын бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата медайым сага таазим аталышындагы иш-чара өткөрүлдү. Анда Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын кызматкерлери менен колледждин жааматы биргеликте даярдаган мед кызматкерлердин коомдогу оорду тасмасы көрсөтүлдү. Мындан сырткары студенттердин концерттик программасы тартууланды. Акыркы жылдары ковид жана башка коомдогу чоң көрүнүштөрдүн натыйжасында медайымдардын коомго болгон биздин саламаттык сактоодогу ролу абдан чоң экендиги билинип калды. Ошолго байланыштуу биздин Нарын медициналык колледжи өздөрүнүн адистиги боюнча медайымдарды жана башка орто кесиптик медициналык кызматкерлерди даярдайт. Ушул иш-чаранын аркасында биз медайымга таазим же болбосо ушул медайымдардын ишин баалоо, ошолорго баа берүү, ошолордун сапатын көтөрүү боюнча иш алып барып атабыз. Нарын медициналык колледжинде 600-гө чукул студент 5 адистик боюнча билим алат. Медайымдык иш, фельдшердик, акушердик, фармацевтик жана лабораториялык иш адистиктери. Колледж облуста медицина кызматкерлерин даярдаган жалгыз окуу жай болгондуктан анын бүтүрүүчүлөрүнө суроо талап жогору. Өзгөчө медайымдык иш адистигин бүткөндөр ишсиз калбайт дешет колледждин мугалимдери. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.